Пандемияга байланыштуу 14 кылмыш иши боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу мекемелер аралык иликтөөчү комиссиянын мүчөсү Кайрат Алымкулов билдирди. Республикалык штабтын мүчөлөрү, мекемелердин жетекчилери, ооруканалардын жетекчилери баш болуп, бир катар адамдар одоно мыйзам бузууларга жол берген. Биздин комиссиянын отчету тиешелүү органдарга берилди. Биз пандемия учурунда оору менен эле күрөшпөптүрбүз. Биз келген гуманитардык жардамдарды ичип жеген, коррупцияга малынган чиновниктер менен да күрөшүптүрбүз. Өкмөт тиешелүү чараларды көрөт деп ишенем, дейт Алымкулов. Биз ушул нерсени баштагандан ушул күнгө чейин бир нерсени түшүндүк, что биз бир эле ковид менен алып турушпаппыз, бир эле ковид менен баягы туруштук бербеппиз да, биз коррупционерлер менен кошо ушундай бир орусча айтканда эки убийца менен алып турушуппуз да. Себеби ушундай маалда адамдар массаво өлүп аткан маалда ушул гумпомошко келген, мамлекеттин акчасын жеген адамдарды бул, я буду говорить, они убийцы наравне с ковидом. Буну мен ойлойм, өкмөт эки жакка тең тапшырма берди, алар өздөрүнө тиешелүү нерсени өздөрү изилдейт. Буга чейин вице-премьер-министр Эльвира Суравалдиева да жеңичинен сүйлөшүүлөр болуп, кимдир бирөө пандемиядан бизнес жасагандыгын да билдирген эле. Дарыгерлер эрдик көрсөтүп, адам өмүрүн сактап калууга далбастап аракеттенип жатканда, айрым чиновниктер узак мөөнөттүү эс алууга чыгып кетишкен. Айрым оорукананын башкы дарыгерлери керек болсо кызыл зонага да барышкан эмес экендигин да билдирген эле.